Yerdeki участоктар өзүңөр деле бар деп жүрөсүздөр, бирок жок да. Тартып берип койгонбу? Баягы казыкка эле Биз таш төгүп даярдап атабыз. Биз жер маселеси боюнча келдик. Биз 30 айыл өкмөтүнөн болобуз. Өзүбүзчү. Мен өзүм эле туран айтып турайын биринчи. Мен уулума 2005-жылы арыз жазып таштагам. Уулума жер тилкеси берилсин деп, чек берилсин деп. Андан кийин ошол арыз боюнча 2014-жылы мындай токтом чыккан. Мына токтом 2014 чыккан. Анан ошол 2016-жылы бизге чек берилди. Ол эми Карадөбө деген айыл адам кызыга турган деле жер эмес. Өргүл, дөңгүл, сие, суу элүү барат. Бирок адамдар о жерде жашайт. Мурунтан элеп эле баягы мыйзамсыз элеп алган. Анан ошол бир 50 сотик бирөөнүн жери, мына мисалы үчүн, мына жерге жазып койгон Шерал деген кишинин чегинин алдынан 6 сотик менин балама 40 берди. 2014-жылы токтом чыкты, 2016-жылы чек берилди. Анан ошо чектин негизинде архитектор, 2 абиз, баягы Кара Суу районунун архитектору, анан 30 айыл өкмөтүнүн 2 жер абиси жана айыл башчылар кошулуп, баардыгыбыз кошулуп барып, жакшынакай кылып тартып берди. Анан эми ошол жерге үй салайлы деп, биз эми документальный бир красный книгаларын алып бир документальный кылайлы деп барсак, кийинки ол айыл өкмөт, токтомду чыгарган айыл өкмөт Асан Базибай уулу Асан өтүп кетти. Өлдү да эми. Одон кийинки анан Туйбаев Талай деген анан бизге каршы кезексиз деп бизге каршы токтом чыгарды. Баягы биз чекти үйдү салайлы десек эле салбагыла, салсаңар мыйзамсыз болуп калат. Мисалы үчүн менин уулум азыр 34кө чыкты, 4 баласы бар, квартирада жашап атат. Жок, муну айтпам, мен түшүндүм. Эмне кылыш керек ошол? Берип жер бөлүп берген экен. Берди. Азыр уруксат бербейсиз да ошол жерде. Ошол айыл өкмөт бизге каршы токтом чыгарып, бизди уруксат бербей атат. Салайлы десең. Үчөөбүздүн ошол маселе. Үчөөбүздүн эле окшош. Мен анага тарткан, анан буяка тарткан. Мен 3-7 кыздын аркасынан жүрөм да, ошо Бакирова Сума деген. Айыл өкмөтү азыр. Азыркы бул 3-чү айыл өкмөт жакында болду, бир ай. Анан ушуга барбадыңыздар аны? Бардык, барсак бул мен буга эме кыланбайм, бул жана Туйбаев Талай экинчи өлгөндөн кийинки болгон айыл өкмөт силерге каршы чыгарып коюптур. Мен буга эме кыланбайм деди. Ол жаш бала, өзү жаш. Туйбаевдин өзүнө барсак, буну жөн эле алып туруп жерде ургутуп койсоңор, чекти бере берет. Мыйзамсыз чыгарып, мыйзамсыз келбей аны чыгарган закон. Мыйзамсыз экен кыскасы. Мен 3-7 биз мисалы үчүн кезексиз деп атат. Кандай кезексиз болот да 2005-жылы 15 жылдан кийин чек берип атпайбы? Кандай кезексиз? Отасыңарбы? Болот, кыздар. Кандайсыңар? Мына айтта турбайбы? Мындай, мына силерге азыр Кара Суу районуна караштуу 30 айыл өкмөтүнөн келиптир. 3 айыл. 14-жылы токтом чыккан экен, буларга жерди бөлүп ажыратып берген экен. Андан кийинки айыл өкмөт келип, кандай бир себептер менен башка токтом чыгарып туруп, буларга токтотуп койгон экен да. Ооба. Ошондуктан сиз жеке өзүңүз көзөмөлгө алып туруп, ушул маселени чечип бериңиз. Бакыбы? Уктуңузбу мырза? Байеке биз Байекеге барганбыз. Байеке сен мени көрсөң тааныйт турасың. Сен алдыңа барып таштасак, сен биздин арызыбызды карап бизге жоомун деле айткан жоксуң. Кийин бирдеке деген отделден алып ал дегенде отделге сен эме деп жазып коюпсуң, болбойт деп. Бул балага киргенбиз биз. Акимдин өзүнө да киргенбиз. Акимге киргенбиз, аким Байекеге киргиле деди. Жок болот экен бул. Бул токтомдорду прокуратуранын кандайсын негизинде жокко чыкканда, айыл өкмөттүн 8 айыл өкмөттүн катасы өзү чыгарып койгон токтому жок. Ошону кандай кылыш керек? Кантип керек? Эмне кылыш керек? өз ордунда калтырып бергиле. Биздин эмебиз ошол мурунку чыгарган биринчи чыккан мына 2014-жылы чыккан токтом өз күчүндө калсын. Ошо өз күчүндө калсын деген. Себеби биз ойлогула балдарыбыз үчүн мына мен 70 чыгып атам, балдарыбыз үчүн келип отурабыз. Мындай, Болот мырза уктуңар? Да карагыла ошол мыйзам чегинде, эгерде ошол прокуратура айтып атасыңар, прокуратура чыгарганда турабы? Эгер анда болот болсо сотко даярдагыладан бергиле. Буларга анда мыйзамына дакыл бергиле. Айыл өкмөткө тапшырма берип чечсин айыл өкмөт.
Ооба, биз өтө кыйналдык. Биз моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы 15 жылдан бери кыйналдык. Немеге киргендер мыйзамдаштырууга? Бул жерде. Болот мырза, мына өткөндө жанагы ушул токтомдор чыккан, фундаменттер курулган дедим, мыйзамдаштыруу дегенге кирбеди булардыкы тизмеси. Yok, dedik. Неге? Sen İslam'mış. Bulardaki uyumluluklar emez. Bulardaki onlar toplamda çekleri yok. Чек алганбыз. Бизге чекти өз колу менен архитектор меде тартып берген. Укам сен жакында келип курс дела болбой атасың. Үйүздүн чет өздөрү Мындай сен мындай текстирбейсиңби, караштырбайсыңбы? Мынаны архитектор жазып атпайбы? Мындай, азыр биз көрдүк бул жердечи. Токтомдо болборуп турат, мына архитектурадан Мына үйдүн чет өздөрү эмне бул? архитектура берип барды. Жерлер бөлүп берилген жерлерчи. Жерибиз бар биздин укам. Биз чегибизди алганыбызда 7 жыл болуп атат. Үй салдырбай атат. Ал жерди эч ким талашпай жатат. Талашпай. Мына жерге жазып койгон, ото бергенде мына Шерал деген кишинин 50 сотикти мыйзамсыз басып алган экен. Ошондон мыйзамдуу түрдө өзүнө 15 сотикка балдарына берип, бизге ошондон 6 сотиктен бөлүп берген. Мыйзамдуу түрдө болгон бардыгы. 7 жылдан бери кыйнап атасыңар. Бул кишилердин участогу жок. Кимин? Ошон үчүн жана президенттин эмесине буларга кирбей атат. Участогубуз бар экен, бизге бөлүп Үй берген. салган уруксат бербей атпайбы? Азыкты кагып өлчөп берген эле. Берген бизге. Ой, азык каккан садак олой мына Мынаны эмнеден жасайт, мынаны? Ондай дебеңиз сен. Түшүн жасайбы мына? Мыйзам боюнча сиздердики участкаңар өзүңөр деле бар деп жүрөсүздөр. Бирок жок да. Үй салдырбай жатабы? Тартып берип, Жок, тартып берип койгонбу? Баягы казыкка эле болгон жерде бар. Биз таш төгүп даярдап атабыз. Биз ошону салып албакпыз. Биз силердин мына өкмөттүн законуна таянып, закон играть деп биз утулуп атабыз. Ошондо салганда утулмаңыз. Койдук эле. 7 жыл болду кам бизге чектеп кайрып. Таш чыгарат кайра алып салып атпайбы туурабы? Ооба. Бул жердеги турган жер бул сиздердики. Жанагы Кара төбө деген айылда бир адам кызыкпайт экен. Эч ким барбаганда биз барганбыз. Жок, карапайым адамдай барган. Эч ким барган. Эч кандай ташыңыз башыңыз алган эмес. Номада отурган ташыңыз алган. Ал эме сарайда эмес. Сиз сарайды айтып Сен башка жакта келдиңиз. Сен сарайды айтып атасыз. Билбей атасың. Мындай жакшылап карагыла. Биз азыр карадык мына келип. Карасак токтом турат, архитектура берип Эгер тур мына. болбосо телевидение чакырып анын тартып турайын. Жөн туруп чечебиз. Биз вакытты эмеге келдик. Биз Садыр Жапаровго баралы деп сүйлөй турган мезгил келди, сүйлөй турган жерге келдик. Сагайпай атсызды кимге айтабыз? Помптур дени бу чечип бере турат койсуң мында. Жок, ушундай ниет болдук да биз дагы. Ниеттен кетти. Мындай болот мырза. Эртең силерге барат. Айыл өкмөтү чакыр. Булар маселесин чечип берип, мага жообун айтып, макулбу? Жарайт. Давай. Рахмат. 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 Сирок оңуна чечесиң.